Акыркы мезгилде мектеп окуучуларынын арасында адам өлүмүнө чейин жеткен окуялар болду. Бул коомдогу эң чоң көйгөйлөрдүн бири болуп калды. Өспүрүмдөр арасында кылмыштуулук, бейбаштык, аракет өңдүү терс көрүнүштөрдү кантикенде алдын алып болтурбай кое алабыз деген суроо мугалимдердин эле эмес, ар бир ата-эненин уйкусун бузуп санага салууда. Мындан улам Маданият министрлиги борбор каалабызда буллингге жол жок аттуу кылмыштуулуктун алдын алууга багытталган форум уюштурган. Маданият министрлиги Кыргызстандын жаштар кыймылы менен биргеликте жалпы Кыргызстандын мектептери арасында жана жаштар арасында ушул буллинг деп атабыз, баякы үстөмдүк кылуу, тентектик кылуу, анан зордук зомбулук көргөзүү улуу жаштагылар кичүүлөрүнө буга каршы биз атайын кампанияны баштадык. Бул кампаниянын аты буллингге жол жок деп аталат. Бишкек шаарында окуган мектептердин президенттери, өзүн өзү башкаруу ал жакта органдары бар. Ошондой эң активист окуучуларды, жогорку класстын окуучуларын чогултуп отурабыз. Мектепте окуган балдардын кылмыштуулукка баруусуна бир нече фактор таасир этет. Жаш активист Жакшылык Бекназаровдун айтымында жетишсиз тарбия, интернеттеги туура эмес контенттерди көрүү, рекетизмге кызыгуу мына ушундай көйгөйлөргө алып келет. Мектепте балдарды кызыктыра турган нерселер аз болгондуктан, анан балдар бош убактысында эмне кылыш керек экенин билбестен ушундай туура эмес иш-аракеттер кылып койгондор көп да. Мисалы эгерде мектеп парламенти мектептерде күчтүү болгондо, мектепте деген жанагындай окуучуларга кызыктуу ийримдер болгондо, аларга бир лидерлик кабаттан кошумча окутуу курстары болгондо, кызыктуу болгондо, балдар өзүнүн потенциалын ошол нерсеге жумшамак да негизинен. Көп балдар ошондой мектептерде альтернатива жок болгондуктан, мектепте курстарды жоюп салгандыктан, кружокторду жоюп салгандыктан, же мектеп парламентине дагы бир системдүү иш-аракет болбогондуктан, менин оюмча, ошон үчүн балдар бул багытта бош жүрүп атып эле эмне кылышты билбей, ушинтип туура эмес ишке барып кеткендер бар да. Мектептеги буллингди жоюуга окуучулар да кызыктар. Кылмыштуулукту болтурбай коюу үчүн алардын ою боюнча окуучулардын ой жүгүртүүсүнө да көңүл бурулушу керек. Буллингге жол жок форуму улумун менен өспүрүмдөрдүн ортосундагы мамилелердин жакшырышына, алардын бири-бирин терең түшүнүшүнө өбөлгө түзөт. Бул форум ушул биздин коомдо буллингге каршы күрөшүүгө абдан бир чоң пайдасын тийгизет деген ойдомун. Буллингдин себеби, мен ойлоймун, бул жаштардын караңгылыгы, маданиятсыздыгы, анткени мунун баары агрессиядан келип чыгат деп ойлоймун. Буллинг болбош үчүн ар бир окуучунун кыял жоругуна, эмесине жараша мамиле кылса депчи. Ар бир окууну түшүнүп, анын үй бүлөлүк эмесин, статусун, ушуну бүт баарын карап чыкса, анан ошондо буллинг болбойт деп эсептейм. Форумдун жүрүшүндө мектеп буллингдин алдын алуу, окуучулар арасындагы зомбулук жана дискриминацияны жоюунун жолдору талкууланып, мектеп окуучулары менен тиешелүү артисттердин ортосунда таасирдүү баарлашуу болду. Өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуу зордук зомбулуктарды жоюуга багытталган иш-аракеттер мындан ары да тиешелүү мекеме уюмдарда улантыла бермекчи. Калия Карыбекова, Бекболот Тогдурбек уулу, Билим жаңылыктарына.